Урматтуу депутаттар, учурда ар бирибиз тарых алдында, инсандык ыйманыбыздын алдында, өлкөнүн келечеги алдында өтө оор сыноодон өтүп жатабыз. Жогорку Кеңештин ушул чакырылышына буга чейин кандай сын пикирлер айтылбасын, кандай деген каймана аталыштар ыйгарылбасын, кандай күнөөлөр коюлбасын, бүгүн элдин үмүтү эркин жана укуктук коомго жашайбыз деген тилеги бизге арналып турат. Эл бизде мыйзамдуулукту сактоодо, жарандык жана саясий эркиндиктерди камсыз кылууда, мамлекеттик жана мамлекеттик башкаруу органдарынын укуктук талаадан сырткары чыгып кетүүдөн токтотууда чечкиндүүлүктү талап кылып жатканын угуп да көрүп да турасыңар. Урматтуу депутаттар, 14 октябрда өлкөдөгү туруктуулукту орнотуу, мыйзамдуулукка кайтып келүү, элдин талабы менен түзүлүп жаткан өкмөт курамын жана анын башчысы Садыр Жапаровду легитимдештирүү үчүн бир пикирге келип, биз өкмөттүн курамын программасын колдоп бердик. Ал эми 15 октябрь күнү президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков депутаттардын алдында өз ыктыяры менен кызматтан кете турганын билдиргенден кийин Конституцияга ылайык президенттин ыйгарым укуктары аткарууга төрө катары мага жүктөлгөн. Бирок 5-чи чакырылыштын мөөнөтү аяктап калганына байланыштуу эртең 6-чы чакырылыштын мөөнөтү аяктап калганына байланыштуу эртең талаш тартыш болбосун, мамлекетте туруктуулук болсун деп мен өз ыктыярым менен милдет аткаруудан баш тартып, президенттин милдет аткаруу вазыйфасы өкмөт башчы Садыр Жапаровго өткөрүлүп берген. Менин бул кадамым өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн гана жасалган. Ошентип премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич бүгүн эргейсиз зор бийлик рычагдарына ээ болду. Учурда кандай гана маселе болбосун чечүүгө ыйгарым укуктары жетиштүү, эки тизгин бир чылбыр толугу менен колуна өттү. Бирок расмий билдирүү жасады Садыр Нуркожоевич президенттик шайлоого аттанам деп. Демек, президенттик шайлоого аттана турган болсо, президенттин милдетин аткара албайт, президенттик ыйгарым укуктарын өткөрүү вазыйфасын ал анда кайра Жогорку Кеңештин төрагасына өткөрүп бериш керек. Андан бери кырдаал өзгөрдү. Жогорку Кеңеш өз иштей турган мөөнөтүн узартты. Демек, Жогорку Кеңештин төрагасы толук кандуу президенттин милдетин аткара алат. Бирок бул жерде дагы бир жагдай болуп калды. Кечүүнү биздин партиялаштар мени президенттикке талапкер катары жылдырышты. Бизде дагы ушул президенттик шайлоого катышып, биз дагы аракет кылсак деген ниетибиз менен аттанып жатабыз. Демек, биз дагы мен партиянын жетекчиси катары, Жогорку Кеңештин төрагасы катары президенттин милдетин демек аткара албайт. Кайра өкмөткө жөнөтөлү десек, өкмөттө толук кандуу премьер-министр жок болот. Премьер-министрин милдетин аткарган биринчи вице-премьер дагы барып туруп президенттин милдетин аткарганга бул эми туура эмес болуп калат да. Өзү толук кандуу өкмөт башчы болбосо, анан дагы мамлекет башчылык милдетин аткарган келип бир туңгуюкка келип кептелип калып атабыз. Ошол себептен менин кызыкчылыгым, же болбосо биздин партиянын кызыкчылыгы өлкөдөгү бир саясий туңгуюкка алып келбегендей болуш керек. Мен өзүм Жогорку Кеңештин төрагасы катары, төрага катары кызматты өткөрүп берүү боюнча чечим кабыл алдым. Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңештин төрагасы катары парламенттин бийик көз карандысыз статусун сактоого, мамлекеттик конституциялык талаадан чыгарбай жана мыйзамдуулук жолунда кармап турууга бардык күчүмдү жумшадым. Сиздерди дагы жоопкерчиликтүү болууга, Кыргыз Республикасынын алдындагы ыйык милдеттерибизди унутпоого баарыңыздарды чакырып кетем. Алдыда бир топ чоң мамлекетибиздин тагдырын чече турган иштер турат. Мен өз азыр төрагалыкты өткөрүп берип атып өзүмдүн позициямды айтам. Алдыда референдум турат. Көп Садыр Нуркожоевич да өзүнүн элдер менен жолуккан учурда ушу референдум кылабыз, кайра жок дегенде жарымын
одномандатный система менен шайлоо принциптерин кылабыз деп атат. Толук кандуу президенттик шайлоо кылабыз. Партиялык системадан элдер иленжип атат. Туура эмес кабыл алып атат деген бир топ сын пикирлер болуп атат. Бирок мен өзүмдүн депутат катары, партиянын жетекчиси катары өзүмдүн позициямды айтып кетейин. Одномандатныйды да көргөнбүз. Одномандатный системада арты менен деле революция болгон, ал партиялык система эмес. 2005-жылы ушул одномандатный системаны менен шайлоонун арты менен элдердин нааразычылыгы болуп революцияга барып байланган биринчиден. Экинчиден, үчүнчү акылышта көргөнсүңөр, бир да аял өткөн эмес. Бүгүнкү күндө мына акчасы жок, элдин ичинде кадыр барк бар, ар кандай саясий күчтүн өкүлдөрү, ар кандай коомдун катмардын өкүлдөрү бүгүнкү күндө партиянын арты менен келгенге мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде жок дегенде жарым системасы одномандатный болсо, жарымдан жалаң байлар келет, жалаң олигархтар келет. Анткени округтар автоматтуу түрдө чоңойот. Жок дегенде 80 миңдик округтар болот. Элестеткөлө 80 миңдик округтан колунда жок адам эч убакта депутат болууга мүмкүнчүлүгү болбойт. Биринчиден, экинчиден, менин көз карашымда бар Кыргызстанда түндүк түштүк маселеси бар. Регион бөлүшүбүз бар арасында. Бул партийный система бара барып о түндүк түштүк маселесине регион бөлүнгөнүбүздү, уру болуп бөлүнгөнүбүздү баарын жокко чыгара турган, жөө турган бул партийный система экен. Эгерде мен мисалы чүйдөн, бирөө нарындан, бирөө оштон, баткенден болсо, ошол региондун гана кызыкчылыгын сүйлөп турат да. Эмкиде дагы ошол региондон добуш алайын. Бул барып ошол региондордун бөлүп жарууларды күчөтүүгө алып бара турган система. Ошол себептен мен ойлойм, баарыбыз жоопкерчилик бизде болуп аткандан кийин эл партийный системадан чарчады, тажады дейт. Бирок аны эч ким сурамжылоо кылган жок да. Кандай пайызы тажады? Кандай пайызда жаппай турат? Ошол себептен керек болсо альтернативный эки партия системаны, саясий системаны алып чыгышыбыз керек референдум. Ошону терең ойлоп, баарыбыз салмактап, таразалап тургандан чыгарышыбыз керек. Анткени мамлекеттин бүтүндүгү биринчи орунда болуш керек. Кээде ооба бир айыл деңгээлинде бирөөлөр бул партиялар болбойт экен, партийный система болбойт экен деш мүмкүн. Булар айыл деңгээлинде алар ой жүгүрткөндөр, район деңгээлинде ой жүгүрткөндөр болушу мүмкүн. Область деңгээлинде ой жүгүрткөндөр болушу керек. Бирок сиздер мамлекеттик деңгээлде депутат болгондон кийин биз мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга коюш керек. Алар түшүнбөстүк менен ошондой ой жүгүртүшү мүмкүн. Убагында Галилео Галилей, Коперник, Жардано Брунолар деле ой планеталардын баары күнүн тегерегин айланат десе, элдер аларды өрттөгөнгө чейин башпады боло, түшүнбөстүк менен. Ошондуктан ар бирөөңөр бир аймактын, бир региондун лидерлерсиңер. Бизге Кудай Таалам ушундай мүмкүнчүлүк бергенден кийин биз да жоопкерчилик менен мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга коюп, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде аларда түшүнүк болбой атса, анткени сурак бизден көбүрөөк болот. Ушундай мүмкүнчүлүк берилгенден кийин. Ошол себептен мен ойлойм, баарыбыз катарыңарда депутат болуп калабыз. Жоопкерчилик менен ушу мамлекетибиздин 30 жылдык тарыхы көрсөттү, бир жыл алдыга жок тилекке каршы. Ошол себептен баарыбыз өзүбүздөн көз каранды болгон чечимдерди жоопкерчилик менен кабыл алып, эртең тарых астында, эл астында жүзүбүз жарык болгондой болуш керек. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, төрага кылып колдоп шайлап бердиңер. Ушундай кыйын кырдаалда биз дагы өзүбүздүн колубуздан келген нерселерди мамлекет үчүн кылдык. Баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат, ыраазычылык билдирем.